Assalamu alaikum ağayın. Salamатсыңар көрөрман. Бұл тарткандарды эмне үчүн тартабыз биз? Айтабыз. Биринчиден журналисттик кызмат, калем кызматы. Экинчиден мына мамлекетибизге азыр жылыштар болуп атат, күргүчтөгөн деп атабыз, ошол жардам болобу деп. Муну көп эле жолу айттык. Бул Илимдер академиясына караштуу мынабу Botanikалық бак. Botanikалық бактын 12-ci Кичи районунун жана 12-ci Кичи район, 11-ci Кичи районунан Алматы көчөсүнүн ортосундагы жогорку аймагы да, жогорку зонасы деп коелу. Греев атындагы Botanikалық бак дейли. Анан биз жаздан бери эле көрсөтөбүз. Ал ичин тазалаганды кой, азыр куурап жатат. Куурап калды, мына Күз келди, келбей жатып эле куурап калды. Аябай куурап калды бул жер. Эң коркунучтуусу, биз өткөн иш болгондо эле санды чаап эле окуйлап атабыз. Мына табигый кырсыктар, сел айттырбай келди. Канча акчаны жалмады сел. Мына жерде ширеңке койсо өрт кете турган. Коопсуздук турат ушул бакта. Абдан мунун мурда кичине арасын чаап турчу эле. Чаппай да койду, таптакыр чаппай койду. Азыркы Илимдер академиясынын президенти Дейбиспи Абдраматов мырза кандай иштейт билбейм, ама илимий ачылыштарды киши сейсмологиялык ачылыштар жасап аткандыр мүмкүн, бирок колдон келбесе мына жерди бериш керек болчу. Мына президенттик иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевди айтып атабыз, көрүп атабыз. Ушул жигиттин колунан келер эле мырзанын. Шу жакты бир караса болор эле да. Бул бак эмне деген бак? Бишкекти бага турган аянттары бар арасында. Ушунун баары чөп басып, куурап, бүгүн өрт коопсуздугунда турат. Ошону көрсөтөйүн дедим. Анан мунун айланасындагы не бир сорттардагы дүйнөнүн төрт бурчунан алып келген илгерки СССР убагындагы өсүмдүктөрдү айтпайлы, көчөттөр, не бир мөмөлүү дарактар. Анын баары көбү кыйрады, жок болду. Мындай көрсөтөйүнчү. Куурап турат да. Суу аркырап агып атат арыкта. Мындай чарбасыздыкты согуш болгон эле жерден көрбөсөң, Кудай сактасын. Кечээ Венгрияда, Мажарстандан келбедикпи? Ал жерде ушунчалык токойду кыркып атышат, пайдаланып атышат, бирок ордуна дароо эгет экен. Булар ушундай эгип атат, көчөттөрдү тосуп, кайра тосуп эгет экен. Мына тосулган даяр СССРдан калган байлыкты биз талкалап салдык. Мынабу жаздан бери мен канча көрсөттүм, албайт да ушул акыр-чикирлерди. Бул эмне деп айтат, чарбасыздыктын чеги да. Бир жетекчиси бар мекемеби бул өзү? Же таштап койгон, таптакыр таштап коюшканбы? Мындай акыбал. Бул чекеси эле. Аралап көрсөтсө, ошол президент мырза, мына Абдраматов президент мырза келсе, мен көрсөтөт элем да. Жетелеп жүрүп көрсөтөт элем. Колдон келбесе башка иш кылыш керек да. Эмнеге мындай табигатта ушунчалык ырайымсыз мамиле жасап калдык биз. Мына эмелеке Botanikалық бакка кошумча айтарым, мына аллея жазалды. 12-ci Кичи район, Асанбай, 11-ci Кичи райондордун ашташкан мына көчөсүндө Нуркамал Жетикашкаева атындагы көчөнү искибер кылса, баягы Орусбаевиче мындай гүл бакча кылган жерлерди көрсөттүм эле. Ошого улай, ана СССРдан калган ушул 12-ci Кичи райондун бурчунда, мына Асанбай жак, Аламидин дарыясынын бурчунда да, мындай эски гараждар калып атат. Ичине кирсең иткана, чочкокана, Кудай сактасын. Аркы машина жуучу, анын алды самсалап, бүт териде кылып, баягы бир далбай алдын эмесинде кылып жайып алган жалаяктай кылып, ушу көчөнүн боюна тетиги.
Машинanın içindeki nemelerin bарын жайган одеял падеялын самсалап. А мынау жазап аткан мына аллеянын көркү мына коошпой калбадыбы. Аны жазаш үчүн эми баарын комплекстүү жазаш керек эле. Мынауларды жазаш керек. Эми мен мынабы колдоп атабыз. Айрыкча мына шаар мэринин орун басары вице-мэр Жамалбек Ырсалиев мырзаны мен баардыгы ушу иштеп аткан жерлерден көрөм да. Ажа күзүлдөп иштеп атат, бирок иштөөнүн да бир механизмдерин табыш керек. Ал чуркап жүргөн жакшы. Бирок тетиги кезинде Оштун мэри Мелис Мырзакматов мырза бул эмес, мындай күркөлөрдү мына жапай күркөлөр алынбайт, тандалып алынып атат. Бирөөнүкү прокурордуку, бирөөнүкү эмненики деп. Мына ал ошол Мырзакматов мэр болуп турганда мен атайын барып көргөнмүн Ошту. Ой, целый, орусча айтканда, целый маалелерди бузуп жиберген шаарды оңдош үчүнчү. Көчүргөн. Көчүрүш керек да. Азыр келди да, мерчем келбеди. Бүткүргүчтө процесс жүрүп атат. Тетиги мына жазалып аткан иштердин айланасын баары тандалып, кээ бир күркөлөр калып, аны буйтап өтүп. Мындай болбойт. Жазаганга жараша пландуу жасаш керек, сапаттуу жасаш керек. Буну келсе биз элди дагы чыгарып, түшүндүрүп, жапай соодадан кутулуш керек тууганым. Кутулбасак бизде процесс болбойт, прогресс да болбойт.